Sotтордун кеңешинин алдындагы тартип комиссиясы кечээ башкы прокуратуранын жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиеванын кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксаат берүү боюнча башкы прокуратуранын сунушун карап баштады. Бирок Калиева өзү анын иши каралган жыйынга келбей жатат. Анын өкүлү Калиева сыркоолоп калганын айтып, жыйынды жылдыра туруу өтүнүчүн келтирген. Ал эми өзү болсо тартип комиссиясынын чечимин мыйзамсыз деген билдирүү тараткан. Мени кылмыш жообуна тартууга макулдук берүү тууралуу чечим мыйзамсыз. Анткени медициналык маалымкат жана маселени жоктоо карабоо тууралуу арыз бергениме карабай, жыйын менин катышуумсуз өттү. Мыйзамда кароо мөөнөтү 4 ай болгонуна карабай, чечимдин шашылыш чыгарылганы түшүнүксүз. Мындай кадамдар мыйзамга кайчы келет. Бирок отурумда Гүлбара Калиеванын өкүлүнүн өтүнүчү орундалган жок. Башкы прокуратуранын өкүлү ишти Калиевасыз деле кароого боло турганын билдирген. Жогорку соттун алдында Адилет сот мекемеси тарабынан жергиликтүү сот АИС автоматташтырылган маалымат тутумун программалык камсыздоосун иштеп чыгууда бизнес жана инновация борбору жоопкерчиликтелген коом менен түзүлгөн коррупциялык схеманын белгилери аныкталган. Жогорку соттун төрайымы же судья же башка кызмат адамы эгер кылмыш аныкталса, жөнөкөй жарандай жооп берет. Эске салсак, 2020-жылдын декабрында УКМК жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиевага карата кылмыш иши козголгонун маалымдаган. Камчыбек Ташиевдин айтымында жергиликтүү сот деп аталган автоматташтырылган маалыматтык системаны иштеп чыгып, ишке киргизүүдө коррупциялык схема аныкталган. Ал эми декабрь айынын соңунда башкы прокуратура тартип комиссиясына Гүлбара Калиеваны жоопко тартуу сунушун келтирген. Мен айта албайм, Калиеваны азыр сотко берсе эле сот аны соттой берет. Өзүнүн кызматкерлери өзүнө мүмкүн жамандыкка барбай да койушу ыктымал. Но сот болобу, президент болобу, жөнөкөй жаран болобу, Кыргызстанда эгерде мыйзам үстөмдүк кылып турса, анда мыйзамдын астында бар тең болуш керек. Бул Калиева кылган ишине өзү мыйзамдын башында туруп, коргоп туруп, анан өзү ошого барган болсо толук жооп берүүгө милдеттүү. Анан азыр эми бул туура эмес, дегендей мындай дегенден коркпош керек, следствияга ошол эмеге барыш керек. Эми ким болсо да жооп бериш керек. Эгерде чындап эле ошол жээлинген болсо, жана кызматтык абалынан кыянаттык пайдаланган болсо, анда сөзсүз жооп бериш керек. Сот болобу, олясы болобу, президент болобу, баары тартылыш керек. Жообун бериш керек. Камчыбек Кыргызбаевич айтты го, кийген өтүктөрү $1000, кийген шубалар $5000, миң машиналар $100,000, жашаган үйлөр $1,000,000. Анда законно жыйнап алганы болсо бiri чыгып айтсын, мынакей законно жыйнагам, карапайым акча менен деп. Давайте закон алдында айтып атат го мынакей. Каме бейгүнө мындай жыйнаганын арды адалдаш үчүн давай төккүлө деп атат. Төгүп жардам бергиле, анан отуруп алган закондоштугунан эмне? Калиевамыз бале болсун отурсун айтып коеюн. УКМК бул факт боюнча 3 кишини кармады. Алар Адилет сот маалымат технологиялык мекемесинин жетекчиси, IT компаниянын жетекчиси жана сот департаментинин штат катчысы. Представление генерального прокурора Кыргызской республики Зулушева о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности председателя Верховного суда Кыргызской республики Калиеву Гульбары удовлетворить. Второе. Дать согласие на привлечение к уголовной ответственности председателя Верховного суда Кыргызской республики Калиеву Гульбары по признакам преступления, предусмотренной статьей 319 части 1 Уголовного кодекса Кыргызской республики. Коомчулукта Фемида өкүлдөрү ар дайым суудан кургак чыгат деген жазылбаган тартип бар сыяктуу сезим бар эле. Элдик толкундоолордон кийин келген бийлик мындай стереотипти жокко чыгарып жатат. Атамбаев бийлигинин тушунда саясатчылар Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, Талант Мамытовдор мыйзамсыз камакка алынып, ошол системанын курмандыктары болушкан. Бишкек шаардык сотунун коллегиясы ата журтчулардын сотун карап жаткан кезде шаардык соттун төрагасы Айдарбек Осмонов Зулушев менен Сатиевке сот отурумун кийинкиге жылдыруу боюнча мыйзамсыз буйрук берген. Ал буйрук ошол кездеги жогорку соттун төрайымы Феруза Жамашева тарабынан берилгени айтылган. Ошо Жапаров, Ташиев, Мамытовдор ошол сотторду
райондук соттон башталган да, жөн эле жогорку сотко келген эмес. Ошонун баардыгын туура эмес соттогондугу үчүн аларды тиги жоопко тартуу башталыш керек. Ушул кишилер башкарыш керек. Мезгил өткөнү менен мындай одоно мыйзамсыз аракеттер калктын эсинен чыга элек. Андыктан коомчулукта чындыкты бурмалап, башкалардын тагдырын оюнчук кылган Фемида өкүлдөрү жазасыз калбаш керек деген талаптар айтылып келет. Сапар Акунбеков, Көчөр Кубанычбеков, 7 канал, Бишкек.